Буну уксаңыз денеңиз жымырап кетиши мүмкүн. Чоң энесинин мүрзөсүнө Куран окутканы барганда дәл ушул кыздын сүрөттөрү чыккан. Бул кара дубабы же болбосо буга ишенбеш керекпи? Албетте комментарийге ой пикириңизди жазып коюңуз. 20-кабаттан боюн таштайм деген жаш кызды чачынан кармап куткаруучулар аман алып калышты. Срочно кабар 9-10-11 май күндөрү өтө каттуу жаан болуп, сел жүрүшү мүмкүн экендигин гидромет маалымдады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ошто көп кабаттуу турак үйдүн чатырынан өрт чыкты. Ош шаарындагы Ибраимов көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн чатырынан өрт чыкты. Бул тууралуу аймактык кабарчыга окуянын күбөлөрү билдирди. Маалым болгондой, учурда жеринде өрт өчүрүү кызматы иштеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Ош шаарынын Ибраимов көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу турак үйдүн чатырынан өрт чыккан. Өрт өчүрүүгө саат 18-де Ош шаардык номер 12 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бөлүм тартылган. Өрт 10:46-да чектүүгө алынды. Жабыркагандар жок. Май күнү Ош шаарынын Султан Ибраимов 11 көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу турак үйдөн өрт сызыгы чыккан. Ушундай бийик, то есть лифт көтөрүлүп чыга турган жеринен өрт сызыгы катталган. Ош шаарынын номер 12 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн өздүк курамы өз убагында келип, андай вертикальный магистраль линия тартып, өрттү толугу менен курчап алган. Бул жерде азыркы учурда эч кандай жабыр тарткан жарандар жок. Ошондой эле өрттүн тарап кетүү да коркунучу катталган жок. Азыркы учурда туруктуу өрт толугу менен курчоого алынды. Кыргыз гидромет аба ырайы боюнча шашылыш билдирүү таратты. 9-10-11 май күндөрү республиканын той этектериндеги жана тоолуу райондорунда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 8 майда кабарлады. Мүмкүн болгон локалдык нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак-арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Жеңишбек Токторбаев бүгүн да Оштогу көчөлөрдү кыдырды. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев таңкы кыдырууну бүгүн 8 майда Көкүмбий көчөсүндө улантты. Бул тууралуу кала мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда мэр Осмонов көчөсүндө жайгашкан соода түйүндөрүн иретке келтирүү, сырткы көрүнүшүн жакшыртуу, жол жээгине чейин тосмолоп алган курулмаларды алып салуу иштерин текшерди. Андан ары шаар башчысы Көкүмбий көчөсүндө жүргүзүлүп жаткан жолду оңдоо, асфальт төшөөгө даярдык иштерин көрүп, тиешелүү кызматтарга жумуштарды тездетүүнү, белгиленген мөөнөттө сапаттуу бүтүрүүнү тапшырды. Мэр Жапалак автоунаа базарында да болуп, ал жерде жасалып жаткан жумуштардын сапатын текшерди. Базарга келген сатуучулар менен кардарларга ар тараптуу шарт түзүү негизги максат экенин айткан кала башчысы жумушту тездетип жасоону милдеттендирди деп билдирди мэрия. Кореяда 20-кабаттан кулайын деген кызды чачынан кармап калышты. Сеулда 20-кабаттан кулайын деген кызды чачынан кармап куткарып калышты. Бул тууралуу база жазды. Окуя Каннамго станциясында болгон. Кыз 20 кабаттуу үйдүн чатырына чыккан. Андан соң асылган абалда туруп калган. Кыздын абалы тууралуу маалымат жок. Чоң энесинин мүрзөсүнөн кыздын сүрөттөрү табылган. Кара дуба жасалганбы? Социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан окуя болду. Бир кыргызстандык айым чоң энесинин мүрзөсүнө барып, Куран окутуп жатып, жерге көмүлгөн абалда турган 2 шектүү пакети тапканын жазып чыкты. Аларды ачып көргөндө ичинен жаш кыздын 3 даана сүрөтү чыккан.
Мыңдайга ишенгим келбейт, бирок турмушта баары мүмкүн. Балким кара дуба окутулгандыр. Сүрөттөгү кыздын туугандары бул тууралуу билип койсо жакшы болот эле деп жазган ал. Бул билдирүү интернетте кызуу реакция жаратты. Айрымдар муну кара дубанын белгиси катары кабыл алышса, башкалары мындайга ишенүүнүн кажети жок экенин айтышууда. Адистер мындай учурларда түрбөлөңгө алдырбастан, бирок этият болуп, диний аалымдарга же тиешелүү органдарга кайрылууну сунушташат. Бул окуя боюнча азырынча расмий маалымат таратыла элек. Булак Биякежи. Садыр Жапаров Бишкектеги жеңиш монументине гүл чамар койду. Президент Садыр Жапаров улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына карата Бишкектеги жеңиш монументине гүл чамар койду. Айта кетсек, бүгүн 8 майда баш калаада жеңиштин 80 жылдыгына карата аскердик парад өтөт. Ага өлкө башчы Садыр Жапаров катышат. Коргоо министрлиги билдиргендей, парадта 120дан ашык заманбап аскердик атайын техникалар көрсөтүлөт. Аталган техникалар куралдуу күчтөрдүн балансындагы акыркы жылдары алынган жаңы үлгүлөр болуп саналат. Парадтан өтүүчүлөрдүн катарында соттолгон жол тандабас автомобилдик техникалар, тегирбөздүк курамы, аскердик мүлктөрдү ташуу автоунаасы, зениттик ракеталык комплекстер жана башка техникалар бар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.